Можно я пописаю? Биринчи жолу чыккан болсоңор бетиңер жабам. Экинчи жолу чыккан болсоңор бетиңерди ачык чыгарам, билесиңер, Ленин районунан дагы бир эки. Бүгүнкү чыгарылышта баягы эле сойку маселеси болмокчу, сойкуларга рейдке аттандык. Ал эми ушул менин аркамда турган томдун ээлери биздин редакцияга жазып байланып жатышат. Ушул жерде 7 айлык боюнда бар кош бойлуу жаш кыз сойкулук менен айлайык болуп жатат. Жалпысынан 3 кыз ушул жерде интим услугасын көргөзүп жатат деп айрылды. Биз анын чынын же калпын тастыктоо үчүн азыр ушул жерде карап отурабыз. Адамдар кирип чыгып жатат. Күн кирип кеч киргенден кийин азыр ушул жердеги сойкулук менен айлайык болуп жаткан кыздарды кармап, тиешелүү милиция кызматкерлерине өткөрүп бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы. Сойку менен айлайык болгон кыздарга рейдке аттандык. Аталган дареке биздин чыгармачыл топ 5 телеканалдын журналисттери менен жана ошондой эле жарандык активисттери менен биргеликте келген учурда кыргыз улутундагы 3 кыз интим кызматын аткарып жатканына күбө болор замат 102 кызматкерлерине билдирүү таштадык. Арадан 6 минута өтөр замат Сирлов районунун оппер тобу келип интим кызматын көрсөтүп жаткан кыздардын өздүгүн тактоо үчүн аталган Сирлов ровудысына алып жөнөдү. Интим кызматын көрсөтүп жаткан кыздардын орточо жаштары 22 жашар болуп чыкты. Анан дагы жада калса бир келиндин 7 айлык боюнда бар экени аныкталды. Учурдан пайдаланып биздин чыгармачыл топ бардык кыргыз жарандарына кайрылат. Ушуга окшогон ыплас жерлерди биргеликте гана жеңе алабыз. Андыктан ушундай ыплас жайларды көргөндөр, билгендер болсо биздин WhatsApp толук маалымат бере кетиңиздер же болбосо 102 кызматына билдирүү таштай кетиңиздер. Биз ар бир жарандын колдоосуна муктажбыз. Биздин чыгармачыл топтун атынан тиешелүү кызматкерлерине ыраазычылык билдире кетпесек болбойт. Oh. Мына достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушул Восток 5 микрорайонунан 3 кызды кармап, ушул Свердловский
тобунун кызматкерлерине тапшырып бердик. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы. Каналга катталып, комментарияңыздардан жазып, лайктан басып, бизди колдоп берип коюңуздар. Чыкып алайыңыздар. Биринчи жолу чыккан болсоңор бетиңерди жабам. Экинчи жолу чыккан болсоңор бетиңерди ачык чыгарам, билесиңер, э? Ооба. Мага канчанчы жолу чыгып атасың? Камералар алынбайт, чоңуз билесиз. Чыкып алайыңыздар. Камера алынсын. Алынбайт. Алынбайт. Камера алынсын. Камера алынбайт. Камера алынсын. Алынбайт дейм кыздар. Болдум деп сөйлөйсүз. Ленин районунан дагы бир эки сойкулук менен алек болгон дагы бир эки кыз кармалды. Азыр милициянын кайгылуу кызматкерлерине тапшырып берди. Канка Ленинскийге барабыз, кай барабыз? Sağ olun. Siz. Мына туугандар өзүңүздөр күбө болгондой бир түндүн ичинде сойкулук менен алек болуп жаткан 5 кызды кармап тиешелүү органдарга өткөрүп бердик. Өкүндүргөн нерсе арасында ушул 7 айлык боюндагы бар келин дагы иштеп жатканы бизди мындай өкүндүрдү. Ушул сойкулук менен алек болуп жүргөн кыздардын баарына кайрыла кетем. Эсиңиздер барда этегиңиздерди жыйыңыздар. Бул жумушуңуздарды токтотуңуздар, болбосо жүзүңүздөрдү ачык, айкын бардык кыргыз элинин алдында чагылдырып бермекчибиз. Ошондуктан эсиңиздер барда этегиңиздерди жыйыңыздар. Дагы деле үмүттөбүз, эсиңиздерге келесиздер, жеңил акчага алданбай, адал жолго түшөсүздөр деп ойлойм. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы.